Саламу алейкум бир туугандар. Бүгүн 10-iyun өрүк бакка келгенбиз. Бизде бир жумадан бери аябай кандай жамгыр жаап, бир 2 күндөн бери эле кичине ачык болуп атат. Айрыкча бир 4 күн тынбай күнү түнү майдалаган ак жаан жаады эле. Анан өрүктөргө келсек, өрүктөр момундай болгон оор менен ооруп атыптыр. Ана көрсөңүздөр. Көрдүңүздөрбү? Кыргызча айтканда өрүктү котору басып атыптыр. Ал эми илимий тилде айтканда клеостопариоз деген оору, бул грибковый болезнь. Муну азыр ушу тапта дары чачып атабыз. Кайсы дарылар чачылат, кандай чачабыз, ошону азыр толугу менен айтып берем. Муну срочно жасашыбыз керек, антпесек өрүктөн жакшы товарный чумал албай калабыз. Дарылар менен дарылап атабыз. Могу Кальфуга Макс деген дары. Бул ушу ооруп аткан бакка ушул чачылат. Мындан биз 16 литрге 20 грамм кошуп чачып атабыз. Анан курттарына каршы агроэнжо чачып атабыз. Анан 10 күндөн кийин кайра скор чачабыз. Анан биздин клеймикс түгөнүп калган. Анын ордуна кадимки эле ашканын кошуп чачып атабыз 4 граммдан. Кальфуга Максты айттым. Мындан 20 граммдан кошуп чачып атабыз. Энжодон 6 грамм. Анан муну Кальфуга Максты бир эле жолу чачышыбыз керек да. Себеби буга грибоктор бат эле тез көнүп кетет. Муну жылына бир эле жолу чачабыз, а скор менен Кальфуганын алдында чачсак болот, жана аркасында чачсак болот да. Ошондо жакшы натыйжа берет. Ошол бир туугандар, саламатта туруңуздар.